Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Ысык көл жаңылыктары маалыматтык программасы алгач күндүн негизгиделген жаңылыктарынан учкай. Караколдо Кытай жарандарынын эл аралык трансулуттук кылмыштуу тобу аныкталды. 2024-жылы 20 000 аз камсыз болгон үй бүлө 100 000 сом өлчөмүндө кайтарымсыз акча каражатын алышат. 2 киши болуп иштеп атабыз. Азыр ийгиликтүү болуп атат. Буюрса кройлорду ушул Бишкектен алып келип тигип, ушул айына 20 000, 25 000 сом каражат таап атабыз. Ысык көл облусунда 67 тигүү цехтери болсо, иштейм деген жумушчуларга болгон муктаждык жогору. Ысык көл облусунда кибер кылмыштуулук жана кирешелерди легалдаштыруу менен алектенген эл аралык трансулуттук кылмыштуу топтун мыйзамсыз иш-аракеттери аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлашты. Аталган топко Кытайдын 13 жараны кирип, алар атайын иштелип чыккан программалар аркылуу киреше алуу максатында электрондук маалыматтарга уруксатсыз кирүү жана кибер кылмыштуулардын изин кылдаттык менен жашыруу аркылуу эл аралык финансылык операцияларды жүргүзүшкөн. Алдамчылык аракеттер Кытайда, Гонконгдо жана Малайзияда жашаган Кытай жарандарынын арасынан потенциалдуу жабырлануучуларды этап-этабы менен иштеп чыгуу жолу аркылуу жасалган деп айтылат маалыматта. Ыкча миликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө персоналдык компьютерлер, мобилдик аппараттар, Кытай банктарынын ар кандай карталары, жергиликтүү мобилдик операторлордун сим-карталары алынды. Аларды изилдөөдө алдоо жолу менен башка бирөөнүн активтерине ээ болуу максатында потенциалдуу курмандыктар менен байланышты түзүүгө жана өнүктүрүүгө багытталган аракеттердин кадамдык алгоритми менен психологиялык жактан иштетиле турган адамдардын тизмеси, нускамалар аныкталган. Кармалган чет өлкөлүк жарандар Кыргызстандын аймагына турист катары келишип, бирок иш жүзүндө миграциялык мыйзамдарды бузуу менен мыйзамсыз эмгек ишмердигин жүргүзүшкөн. Бул факты боюнча Кытайдын Кыргызстандагы элчилигине маалымат берилди. Кармалган Кытай жарандары жана буюм далилдери тиешелүү иш-чараларды уюштуруу үчүн расмий түрдө Кытай тарапка өткөрүлүп берилгени кабарланды. Электрондук көзөмөл долбоору жакын арада Каракол менен Таласта ишке киргизилет. Бул тууралуу Юстиция министри Аяз Байетов Бишкекте өтүп жаткан пробация боюнча эл аралык форумда билдирди. Анын айтымында жазаны аткаруунун же шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуунун алкагында пробациянын кардарлары буга чейин 1-2 жумада бир келип кол коюп кетчү. Азыр көзөмөл иштеринде мобилдик тиркеме менен электрондук браслет колдонулууда. Ошондой эле Юстиция министрлиги белгилегенде Ички иштер министрлиги менен УКМК жаңы бөгөт коюу чарасы катары электрондук байкоо пилоттук долбоорун биринчи жолу Бишкек шаарында ишке киргизди. Аны жүзөгө ашырууга пробация департаменти көмөктөштү. Анда сот же тергөөчүнүн чечими менен айыпталуучу мобилдик тиркеме жана электрондук браслет аркылуу байкоого алынат. Юстиция министрлигинин пробация департаментинин маалыматына ылайык, 2024-жылдын 30-апрелине карата 5338 пробация кардары катталган. Алардын 94-ü жумушка орноштурулса, 42-си окууга жиберилген. Кыргызстанда чет өлкөлүк номурлуу унаалардын баары текшерилет. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык акыркы учурларда Армения, Абхазия, Россия өңдү чет өлкөдөн Кыргызстандын аймагына унаалардын тетиктери бөлүк-бөлүк болуп кирип, кыймылдаткычы башка дөңгөлөктөрү, кузовтору жана башка тетиктери бул жактан кайра даяр унаа болуп куралып, сатыкка чыккан учурлары аныкталган. Эч кандай чек арадан бажыдан унаанын өлкөгө киргендиги катталбай туруп, транспорт каражатын каттоо жөнүндө күбөлүктөрү чет өлкөдөн жасалып турган. Мындай фактыларга жол бербөө максатында Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын издөө бөлүмү өлкөбүздөгү чет өлкөлүк номурлуу унааларды тартипке жана иретке келтирүү максатында чек ара кызматы, бажы кызматы, салык кызматы жана унаа мамлекеттик агенттиги менен биргеликте ишмерчемдер түзүлүп, жакынкы күндөрү рейдтик иш-чаралар жүргүзүлөт. Аз камсыз үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу максатында социалдык контракт долбоору ишке кирген. Бир жолку берилүүчү кайтарымсыз 100 000 сом өлчөмүндөгү каражат чакан ишкерлик баштоого багытталган. 2022-жылы республика боюнча 2800 үй бүлө, 2023-жылы 10 000 үй бүлө. Ал эми быйылкы жылдын эсеби менен 20 000 аз камсыз болгон үй бүлөгө 100 000 сом өлчөмүндө каражат бөлүп берүү каралган. Кененирээк кабарчыбыздын материалы.
Социалдык контракт долбоору аркылуу 2 жыл аралыгында Тоң районунан 111 үй бүлө 100 000 сом өлчөмүндөгү кайтарымсыз каражат алган. Алар чакан ишкерлик баштап, басымдуу бөлүгү мал чарбачылыкка ыктаган. Быйылкы жылдын эсеби менен аз камсыз болгон 125 үй бүлө 100 000 сом өлчөмүндөгү акча каражатын алат. Бүгүн 60 үй бүлөгө сертификат тапшырылды. Тоң районунда комиссиядан өтүп, ошол бүгүнкү күнү 60 үй бүлөгө сертификаттар тапшырылды, жана акчалары берилүүдө. Бул үй бүлөлөрдү негизинде мал чарбачылык, быйылкы жылы ошол кой, эчки алуу боюнча, андан тышкары тигүүчүлүк, теплиц иштетүү боюнча иштер, ошол там бизнес пландар тандалып алынды, сертификат тапшырылып, буюрса ушул эме менен жумушту акчаларын алып, тыйындарын алып иштерин башташты. Нуржан Мукаева ай сайын берилүүчү жөлөк пулдан баш тартып 100 000 сомго чакан ишкерлик баштоо алдында турат. Жолдошу такси кызматын аркалап жарандарга коопсуз жана ыңгайлуу каттам сунуштап келет. Ишин мындан дагы илгерилетип, Киреше булагы турукташкан соң автоунаасын чоңойтууну мерчемдөөдө. Бүгүнкү алган 100 000 сертификатты акчасын такси кызматын алалы дегенбиз, Ауди жолдошум экөөбүз. Анан элге ушу такси кызматын кылсакпы дегенбиз. Ушу Бөкөнбай, балыкчы каттамына киргизсекпи дегенбиз таксибизди. Андан сырткары көл жеке, эки жака конокторго барып калса, ошондон заказ алып, ошо такси кызматын кылалы дегенбиз. Элдерге жакшы кызмат кылып, мындан да өркүндөп, мындан да чоңураак машина алсакпы деген оюбуз бар. Аз камсыз үй бүлөлөрдү жакырчылыктан чыгаруу жана жумуш менен камсыз кылуу максатын көздөгөн социалдык контракт долбоору 2 жылда натыйжалуу жыйынтык көрсөтө алды. Кайтарымсыз каражат алган жарандарга атайын мониторинг жүргүзүлүп, жашоо шартынын көрсөткүчү көзөмөлгө алынып турат. Ошо ишкерликти баштап, жекече 2 машинке, 1 торпок алганмын. Торпогум чоңоюп, мына быйыл буюрса гунажым болду. Машинемди иштетип атам. Ошо өзүмдүн кызымды иштетип, 2 киши болуп иштеп атабыз. Азыр ийгиликтүү болуп атат, буюрса кройлорду ошо Бишкектен алып келип тигип, ошол айына 20 000, 25 000 сом каражат таап атабыз. Мурда 2600 сом 3 балама пособие алчу элем, азыркы күндө айына 20-25 000 сом таап атам. Белгилей кетсек, өткөн жылы облус боюнча жардам алган үй бүлөлөрдүн саны 794-тү түзсө, быйыл 1142 үй бүлө менен социалдык келишим түзүлгөн. Мергүл Жеңишова, Данияр Акунов, Мадина Бакирова, Тоң району. Ысык көлдө жыл башынан бери кызамык менен ооруган 192 учур катталды. Алардын көпчүлүгү 7 жашка чыга элек наристелер. Учурда бул ооруга каршы улуттук эмдөө календары өзгөрүп, азыр 9 айдан 7 жашка чейин эмдөө жумалыгы жүрүүдө. Эмдөөдөн баш тарткандардын көпчүлүгү дин жолундагылар. Ооруканада болсо кызамык менен дарыланып жаткан 2 наристе бар. Толугураак кийинки материал. Кызамык өтө жугуштуу вирустук оору. Ал аба аркылуу жугат. Биринчи симптомдору сасык тумоо сыяктуу башталат, дене ысыйт, жөтөл, баш ооруйт. Андан кийин денеге бүртүк болгон майда жара чыгат. Оору күчөгөндө атит, пневмония, бронхитке өтүп кетет. Кызамык өзгөчө ымыркайларга жана 7 жашка толо элек балдарга абдан коркунучтуу. Кийинки последствиясы оор болушу мүмкүн, анткени азыркы учурда бала ооруп айыгат. Бирок ошол баланын өнүгүп өрчүүсүндө көрүү, угуу сезимдери жана баш мээнин өрчүүсүнө өзүнүн залалын тийгизиши мүмкүн. Ошондуктан эң бул биринчи профилактика жолу бул эмдөө болуп атат. Кыргызстанда кызамыкка каршы 9 айдан 7 жашка чейинки балдарга азыр эмдөө жүргүзүлүүдө. Жыл башынан бери Ысык көлдө кызамык боюнча 192 учур катталды. Ооруга чалдыккандардын 80% 7 жашка чейинки балдар. Караколдо кызамыкка каршы массалык эмдөө 10-июнда башталган. Биз 4 жаштабыз, вакцина алганы келип, корго каршы. Ошо башынан баштап баардык вакциналарды алып келебиз. Ошо Облуска 500 000 доза кызамыктын вакцинасы келди. 3 күн аралыгында облус боюнча 12 900 бала эмдөө алды. Кызамыктын вакцинасын алып келип, бүгүнкү күнү бул азыр холодовая комната деп коебуз, холодовая камерада сактап атабыз. 2-8 градустун 2-8 градус температурасы, ошону бияктан райондорго беребиз. Райондор өзлөрүнүн эмдөө пунктуна чейин жеткиришет.
Кызамыктын кесепети өтө коркунучтуу. Эмделбегендер башка ооруларга да туруштугу жок болуп, майып же каза болуп калышы мүмкүн дешет дарыгерлер. Оорудан сак болуунун жалгыз жолу бул эмдөө. Бирок барган сайын айрым ата-энелердин эмдөөдөн баш тарткан учурлары көп катталып жатат. Алар диний көз караштагылар. Мадина Абакирова, Жазгүл Сатаева, Алтынбек Исаев, Ысык Көл жаңылыктары. Административдик укуктун борбордук институттарынын бири болгон мамлекеттик кызмат. Мамлекеттик кызмат ордун ээлеш үчүн алгач эмне кылуу керек? Жана мамлекеттик кадр агенттигинин ишмердүүлүгү туурасында кийинки материал. Жарандар арасында жогорку же орто билим алгандан кийин мамлекеттик жумушка дароо иштеп кетем деген кепилдик менен жүргөндөр да бар. Бирок албетте андай эмес. Мамлекеттик жана муниципалдык жумушка орношуу үчүн сөзсүз түрдө мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин тестирлөөсүнөн өтүшү керек. Бул мыйзам Кыргызстанда 2006 жылдан бери иштеп келет. Боюнча мурун биз 2006 жылы уюшулдук деп атпаймынбы? Буга чейин жумушка тууганы болобу, таанышы болобу, жетекчи өзү жумушка алчу. 2006 жылдан баштап ушу бизге жаңы мыйзам кирген, ошонун негизинде тестирлөө системасы кирген. Бул кандай? Бул деген мамлекеттик муниципалдык органдар жарыя берет. Бизге мондай кызматкер керек деп. Анан алар квалификация талап атайын бар бекитилген. Ошо квалификация талабынын негизинде документтер чогултат. Ошол мамлекеттик кызматта кенже кызмат ордунан баштап улук башкыга чейин жогорку кызмат, жогорку билимдүү болуш керек. А муниципалдык кызматка биз кенже кызматка атайын орто деп койгонбуз. Анткени айыл жергесинде жогорку билимдүүлөр кичине азыраак болуп, ошол жер бир аз проблема болуп, биз ошо азыр бүгүнкү күндө кенже кызмат ордуна атайын орто деген билимди пока коюп атабыз. Бирок бара-бара бул да каралат. Өлкөнүн кадр саясатынын негизги милдети мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын зарыл квалификациясына ээ болгон кызматкерлерден турган жогорку кесипкөй адистерди камсыз кылуу болуп саналат. Анан жогорку билимдүү болуп, анан өзүнүн тармагына туура келсе, бизге электрондук заявка деп коебуз. Ошол электрондук түрдө заявка келет, биз ошону текшерип, квалификация талапка туура келеби, туура келбейби. Ошонун негизинде биз ушул тестирөө борборунда анан тестке чыгарабыз. Өзүнүн күндөрүн коебуз, ошол тестирлөөгө келип, анан өзүнө тиешелүү балл алса, бүгүнкү күндө 50% алса, анда бул киши аңгемелешүүгө өтөт. Анан аңгемелешүүдөн өзүнүн комиссиясы бар. Алар тиешелүү суроолорун берип, туура келсе, ошол этаптан өтсө, анда буйрук чыгат. Бүгүнкү күндө резерв деген бар, ошол резервге киришет. Анан ошо резервден анан жетекчи кабыл алса болот. Башка жерден жөн эле ала бербейт. Азыркы күндө муниципалдык жана регионалдык резерв деген бар. Бул деген акимдер, алардын орун басарлары, мэрлер, аларда жөн эле мурун деген президенттин жарлыгы менен гана дайындалчу, алар дагы бүгүнкү күндө тест өтүшөт. Резервге кирмейинче аларды дайындай алышпайт. Айта кетсек, мындан 20 жыл мурун мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди кызматка алууга алардын жумушун уюштуруу боюнча агенттик түзүлгөн. Бекитилген мыйзам чегинде иш алып барылып, аткарылган иштердин аркасында бир топ жетишкендиктер жана өзгөрүүлөр болду. Мурда жумушка алуу системасы тиешелүү мекеменин жетекчилиги тарабынан гана чечилип, кызматкердин билим сапатына жана жөндөмдүүлүгүнө азыркыдай маани берилген эмес. Жана ар бир мамлекеттик органдын ошол конкурстук комиссиясы бар, ошон менен ошол аңгемелешүү этабын өтүп, ошол мамлекеттик кызматка кабыл алынат. Мунун негизги максаты ошол жөндөмдүү, билими жогору, ошол мамлекеттик кызматта иштейм деген ошол дилгер жаш мамлекеттик кызматтарды кызматка алууда бардыгына бирдей ушу шарт түзүлүп берди деп айтсак болот. Мурда мисалы бул мыйзам чыга элек кезде ошол мамлекеттик органдын жетекчиси өзүнүн эле чечими менен ушу мамлекеттик кызматкерлерди жумушка кабыл алчу. Ар бир кызматкердин билими, аткарган иштеринин сапаты жогору болсо, өлкөбүздү өнүктүрүүгө, адамдардын турмушун жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзүлөт эмеспи? Белгилей кетсек, жыл сайын 23-июнда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер күнү белгиленет. Талгат Токтомушев, Нурдин Урманбетов, Мадина Абакирова, Атайын Ысык Көл жаңылыктар кызматы үчүн. Ысык Көлдө энергетиктердин кесиптик чеберчилиги боюнча мелдеш башталды.
Турнир 14 июнга чейин уланат. 7 команда катышып, практикалык тапшырмалардын 3 түрүн аткарып, коопсуздук чараларын жана электр орнотмолорун техникалык эксплуатациялоо эрежелерин билүү боюнча теориялык экзамен тапшырышат. Теманы кабарчы улантат. Чолпон Ата шаарында Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун филиалы Ысык көл электр тармактары ишканасынын реттеринин арасында 0,4-10 киловатт бөлүштүрүүчү электр тармактарынын мыкты бригадасы наамы үчүн таймаш башталды. Мелдешке 7 команда катышып, 14 июнга чейин созулуп, 4 этаптан турат. Ушул соревнованияда биз эмнени бая сабак кылышыбыз керек. Ошо бирибизден тажрыйба топтошубуз керек биринчиден. Жана ошондой эле ошо рестердин арасында кандайдыр бир тажрыйбалар болсо, бирибиз менен мындай тажрыйба, опыт деген мааниде алмашуулар болуш керек. Ушул соревнованияда өтүп жаткан өзүмдүн кесиптештериме каалайт элем чын ден соолук, узун өмүр, эң күчтүүсү жеңсин, эң башкысы. Иш-чара оңдоо иштеринин сапатын жана коопсуздугун жогорулатуу, кызматкерлердин кесиптик даярдыгын текшерүү, ошондой эле 0,4-10 киловатт бөлүштүрүүчү тармактарды оңдоо жана тейлөө боюнча тажрыйба алмашуу максатында өткөрүлүүдө. Бөлүштүрүүчү тармактарды тейлеген электромонтер аварияларды жоюуга, электр линияларын курууга, реконструкциялоого жана техникалык жактан кайра жабдууга катышууга милдеттүү. Энергетиктердин кесипкөйлүгү энергетикалык жабдуулардын үзгүлтүксүз иштешин жана анын натыйжасында энергетика системасынын ишмердүүлүгүн жана коопсуздугун түздөн-түз аныктайт. Мындай сынактарга катышуу чеберчиликти жогорулатууга, тажрыйба алмашууга жардам берет. Сегодня для повышения квалификации персонала Квалификациябызды жогорулатуу боюнча мелдештебиз. 4 этаптан турган мелдеш тажрыйба алмашууга жардам берет. Жабырлануучу электр тогунун таасиринен бошотуу жана биринчи жардам көрсөтүүдө өзүбүздүн билимибизди жогорулатууга мүмкүнчүлүк болот. Тажрыйба алмашууга жакшы шарт түзүлүп, ишибизди сапаттуу аткарууга жардам берет. которые включают в себя проверку знаний. Прибыла для участия на соревновании. Каракол эреси бул мелдешке жакшы даярдык менен келдик. Мыктылар жеңсин. Мындай тажрыйба алмашууга багытталган иш-чаралар көбүрөөк болсо дейм. Бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. У нас в Кыргызстане было побольше. Катышуучулар практикалык тапшырмалардын 3 түрүн аткарып, коопсуздук чараларын жана электр орнотмолорун техникалык эксплуатациялоо эрежелерин билүү боюнча бир теориялык экзамен тапшырышы керек. Практикалык милдеттердин бирине жабырлануучуну электр тогунун таасиринен бошотуу жана биринчи жардам көрсөтүү кирет. Мындай милдештер жыл сайын өтүп турат. Салтанат Керимкул кызы, Асель Телек кызы, Айбек Жумашев, Мадина Бакирова, Чолпон Ата шаарынан. Ысык көл облусунда жеңил өнөр жай тармагы өнүккөнү менен анда иштейм деген жумушчуларга муктаждык жогору. Учурда облустун аймагында 67 тигүү цехтери болсо, мында 1700гө жакын адам жумуш менен камсыз болгон. Бирок бул көрсөткүч аталган ишканаларда иштегендердин 60-70% гана түзөт. Ысык көл облусунда жеңил өнөр жай тармагы колдоого алынып, өнүккөнү менен анда иштейм деген жумушчулар аз. Балыкчы шаарындагы бул ишкана 20 жылдан ашуун убакыттан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Кийим тигүүчү цех 70 орунга ылайыкталган. Ал эми азыр ишкана толбой, кеминде 40 жумушчуга муктаждык бар. Көп жыл болду иштеткенибизге. Ошо мурунку машинкаларды алмаштырып, жаңы машинка койгонбуз. Азыр 30-тан ашык киши бар. Дагы да кишилер жетпейт, дагы да швеялар жетпейт. Мурунку машинкалардын ордуна автомат коюп бергенбиз. Кыздардын баарына ыңгайлуу кылып. Ошо брючный костюм, блузка шымы менен, шорты менен, блузка, верхняя одежда, платье тигебиз. Ар кандай модельдерди тигеребиз, бардык түрүн тигебиз женскийдин. Жыпар Асейинова 20 жылдан бери ушул цехте эмгектенип келет. Иштеген ишине жараша айлык акы алып, жеңил өнөр жай тармагынын өрүш алганын айтат. Ал эми бул тигүүчү ишкана бардык заманбап жабдуулар менен толук камсыздалган. Жумушубуз абдан жакшы, коллективдерибиз жакшы. Баягы мурункудан азыр аябай чоңойгонбуз. Ишибиз жакшы, тапкан акчабыз өзүбүздүн кандай тапсак, кандай иштесек ошондой акча табабыз. Тигүүчүлөрдү шыктандыруу максатында алдыңкы жумушчулар үчүн чет өлкөгө саякат уюштурулган. Кийим тигүүчү жай жумуш орду менен гана камсыздабастан, эмгек жааматынын ынтымагын бекемдеп, туруктуу киреше менен камсыздалышын шарттайт. Биякта жумуш жакшы, жумуш токтобойт. Иштегенибизге жараша зарплата алабыз. Зарплатабыз жума сайын. Бир жумада бир эс алып турабыз. Машинкаларыбыз автомат. Бүт операцияны аткарат. Бизге иштегенибизге жараша ошо жакшы иштегендерди быйыл Ташкентке жиберем деп атат.
Могу майда бармакпыз, паспорттарыбыз даяр болбой калып, барбай калдык. Сентябрга калдык. Жумушчулардын иштөөсүнө бардык шарттар түзүлгөн. Ишканалар тигүүчүлөрдү үйрөтүп алууга дагы кызыктар. Бирок бул жерден ишти өздөштүрүп кеткен кыз келиндер ишмердүүлүгүн ишканадан улантпай өздөрүнчө үйдөн буйрутма алып тигип кеткендер көп. Ал эми учурда атамекендик өндүрүшкө суроо талап жогору болгондуктан тигилген кийимдер Казакстан жана Россия өлкөлөрүнө экспорттолот. Миргүл Жеңишова, Аслабек Саманчиев, Мадина Бакирова, Балыкчы шаары. Облыста колон өрчүлүктүн ар кайсы түрүнө уктагандар көбөйүп жатат. Алардын бири Токтобүбү Мүсүрбаева 10 жылдан бери колон өрчүлүккө сүңгүп кирип, бул өнөрдүн жаңыдан гана жайылып келе жаткан жүн менен сүрөт түшүрүү түрүн дагы жакшы өздөштүргөн. Сүрөтчү муну менен гана чектелген эмес, билгенин окуучулар менен бөлүшүп, 32 жылдан бери тажрыйба алмашууну дагы колго алган. Дуанда колон өрчүлүк колдоого алынып, аталган өнөрдүн ар кайсы түрүн өздөштүргөндөр да көбөйүүдө. Каракол шаарынын тургуну Токтобүбү Мүсүрбаева дээрлик 10 жылдан бери колон өрчүлүктү колго алып, учурда жаңыдан гана жайылып келаткан жүн менен сүрөт түшүрүү түрүнө ыктап жаткан маалы. Өзүнүн накты аты флисование деп коет. Бирок биз кийиз кургак киргизүү деп айтабыз да, бул бизге чет өлкөдөн келди, мындай ийне менен сайып иштөө да жүндү. Анан бул жүн менен кийизге жүн менен сүрөт түшүрүүнүн эки түрү бар. Мына флисование кийизге жүндү кургак киргизүү, анан ала кийиздин техникасына мокрый валяния деп коебуз, суулап киргизүү менен кол менен түрткүлөп сүрөттөр түшүрүлөт. Портретти берүү өтө кыйын, себеби деген ар бир жерди могунун баарын жүн менен ийне менен өзүнүн ийнеси бар да, мындай сайып чыгыш керек. Мондай губканын үстүндө иштелет, анан жүн киргенде мына мынтип ар жагынан кирип мынтип отурукташып калат да. Бүгүнкү күндө ал пейзаж, портрет өңдүү ар кыл тематикадагы сүрөттөрдү жаратат. Эмгектерине Казакстан, Беларусь, алыскы араб өлкөлөрүнөн бери кызыгып сатып алгандар бар. Бул өнөрү сүрөткерге эргүү гана тартуулабастан Киреше булагына да айланган. Залкар комузчу Ыбырай Тумановдун, Кусейин Карасаевдин портреттери жана ошондой эле мына жерде Жет акенин портреттерин чагылдыргам. Үчтүү деп коебуз. Жылкы молар позилердин баары бери карай чыгып турат. Таң нуру деп койгом. Мына жерде мына эмблема логотиби, көчмөн оюндарынын логотиби. Анан бул жерде болсо тыйын эңмей. Бул жерде болсо мергенчи. Анан өзүм жылкыга жандуумун, жылкы себеби деген окууну бүтүп атканда көркөм графика факультет өткөн графикадан диплом защита кылгам. Чыңгыз Айтматтын Жаныбарым Гүлсарат деген чыгармасын Ильин Агрогород чүргөндө, ошондон жылкыларга азыр көп жасайм, басым жасайм. Сүрөтчү муну менен гана чектелген эмес, билгенин окуучулар менен бөлүшүп, 32 жылдан бери тажрыйба алмашууну да колго алган. Сүрөт өнөрүнө кызыккан бир топ жаш балдардын шык жөндөмүн өнүктүрүп, талантын ачкан мыктуу устат. Ар бир бала таланттуу, бирок ошол талантты аны өстүрүш керек. Эч ким айтпайт бул бала сүрөт такталбайт депчи. Ар бир бала мындай билсек, сөз карандаш ручка алып чиймелейт, Анан ошону билип, бирок деген аны улантып кете турган баланын өзүнө балдар менен иштөө абдан кызыктуу. Ар бирине деген ар кандай мүнөздөгү балдар келет да. Аларга жараша кээ бирлеринде ойноп кетесиң, кээ жерде тамаша кыласың, кээ жеринде ай деп кичине үн чыгарып, катыраак чыгарып коесуң. Булар эмнеге үйрөнүшөт? Жок, кооздукту көрө билүүнү, ар бир нерсени жакшы менен жаманды айырмалай билүү. Искусство деген эмне? Сүрөт өнөрү деген эмне? Жалпы эле искусство деген эмне? Искусствонун кандай түрлөрү, сүрөттөрүндө кандай түрлөрү бар? Пейзаж, живописьтин ичинде кандай түрлөрү бар? Натюрморт, портрет, ар кандай темага тартылган сүрөттөр деп ошолордун баарын билишет. Көркөм өнөр адамзаттын руханий маданияты менен чыгармачылык ишмердүүлүгүнүн өзгөчө маанилүү бөлүгү болуп саналат. Каарман кооздукту чагылдыруу менен бирге коомдогу тарбиялык мааниси бар көрүнүштөрдү берип, эмгектерин көргөн жаш муун мындан таасирленсе деп кыялданат. Мындан арыда ал сүрөт дүйнөсүнө кызыккан бир топ жаштарга билгенин үйрөтүүгө ынтызар. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Өлкө аймагында жана көл жергесинде болуп жаткан жаңылыктарга назар салдыңыздар. Кайрадан эфирден амандашканча саламатта туруңуздар.